Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча жалпысынан 67 маалымат келип түшкөн. 2021 жылдын 11 июль күнү Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарына кайрадан шайлоо күнү милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп, коомдук тартипти жана коопсуздукту бузган фактыларга жол берилген жок. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайрадан шайлоо мезгилинде шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча жалпысынан 67 маалымат келип түшүп, маалыматтардын электрондук журналдарына катталган. Анын ичинен 38 номенклатуралык ишке чыгышталып, 16 маалымат каралып жатса, 2 маалымат бириктирилди. 6 маалымат аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 192 беренеси добуштарды сатып алуу боюнча 3 факт, жоруктар жөнүндөгү кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык боюнча 2 факты катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө. Анын ичинен Бишкек шаары боюнча 37 маалымат катталып, курамында мыйзам бузуу аныкталбандыктан 23 факты номенклатуралык ишке чыгышталып, 10 маалымат каралып жатса, 1 маалымат бириктирилди. Учурда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 192 беренеси добуштарды сатып алуу боюнча 3 факты катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө. Ош шаары боюнча 12 маалымат катталса, анын ичинен 6 маалымат аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. 6 маалымат каралууда. Токмок шаары боюнча маалыматтардын электрондук журналына 18 маалымат катталып, анын ичинен 15 номенклатуралык ишке чыгышталып, бирөөсү бириктирилген. 2 факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык боюнча 2 факты катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө.